Түнкү кармаш. Эгемендүүлүк орногон жылы Өмүрбек колхоздун коюн тапшырып, өзүнүн менчик койлору менен жылдагыдай ашып, суу кечип, алыскы жайлоого барбай, айылына жакын жердеги кичи жайлоого жайкысын малы менен жайлап келе турган. Таң менен кошо туруп, байбичеси менен намазын окуйт да, койлорун короодон чыгарып, төшкө жайып келүүгө камынат. Антпесе бул жерде күн жайлоодогудай салкын эмес. Күн өзү менен кошо чечаласын кармап чыгат да, тез эле ысып кетет. Ошондо койлор отко да карабай, көлөкөгө жатып калат. Күн чыкканча койлорун бир сыйра оттотуп коюп, шашкеде имерип көлөкөгө таштайт да, үйүнө келип чай ичип алып, күн төбөгө келгенче чабылган чөбүн жыйноого кетет. Антпесе жамгыр жааса чөп чирип кетет. Чабылган чөбүн жыйнап, үймөк кылып чыгат. Андан соң аны кечке маал койлорун короого жакын айдап келип коюп, атка тартылган чийне менен үйүлгөн чөбүн айылдагы үйүнө жеткирип келет. Ошол күнү да атына чийне менен чөп тарттырып кетти. Айылдагы бактын чөбү да өсүп кетиптир. Уулуна кошулуп чөп чабышты. Андан соң кечки тамак бышып калган экен, келини дасторкон жайып калды. Уул келини менен тамактанды. Ошентип караңгы кирип кетти. Аркандалган жерден атын баласы токуп келип атказды. Эл орунга отуруп калганда айылдан чыкты. Айылдагы дөңгө жетип, оңго бурулган маалда алдынан аппак ат минген жаш жигит чыкты. Ассалому алейкум, аба. Алейкум ассалом. Сени тааныбай турам. Кимдин баласысың? Жооп берүүнүн ордуна ал. Аксакал, караңгыда чыгыпсыз жолго. Этият болуңуз. Жолдо ар кандай окуя болуп кетиши мүмкүн, деди. Балам, мен түндөн коркпойм. Өмүрүмдө далай түндөрдө жол жүргөм. Ошентсе да эскертип коеюн дедим, деп бастырып кетти. Бул сен деген боюнча анын бул айылдык эмес экенин баамдаган аксакал кимдин баласы экенин билбей артынан карап калды. Азыраак бастырып, бул бала каяка барат болду экен деген кыязда артына кылчайып караса эч ким жок. Ошондо Өмүрбек таң калды. Бат эле имерилишке жетип сайга түшүп кеттиби? Тообо, аты күлүк экен да, дегенчелик ойлонуп калды. Өмүрбектин алдындагы боз жоргосу мыкты эле. Канча жол жүрсө да ноюбайт. Бирок быйыл жайлоого үйүргө кошпой чийне тарттырып бир аз арыктатып алган. Ошону ойлонуп атына минтип коет. Жаныбарым, чү, бул жүрүшүңдө чай кайнамга жетпей барабыз. Сени алып калып тиричилик кылбасам чолок болуп калбаймынбы? Чыда, чөп бүтсө өзүм жайлоого алып барып кое берем. Күзгө чейин сергип келесиң. Алар өр тартып калышкан. Алдынан дагы бир аттуу чыкты. Беймаалда бу да мага окшоп жолго чыгыптыр да, деп ойлоду. Ал жакындаган сайын негетир денеси бир аз муздай түштү. Ал жүзүн көрсөтпөйт, жер тиктейт, капкара кийинген. Ассалому алейкум, деди Өмүрбек. А киши аликти алган жок. Омуролуп келип Өмүрбекти катуу нерсе менен башка көзгө чапкылап жакадан алды. Бирок тиктебейт. Эмне болуп кеткенине түшүнө албай, сен кимсиң? Эмне өчүң бар беле менде? Кое бер жакамды. Тиги тырышып кое бербеди. Башкача муздак илеп келип турду. Өмүрбек чыйрала түштү да, сенден келгенди көрөрмүн, каяктан чыккан ээн башсың, карасам да сага алым жетет, тыртай канган атаңды, деп кармаша кетти. Өмүрбекке чап кенедей жабышып чыкпайт. Ошондо эстүү ак боз ат моюн бербей окторулуп атып, араң алып чыгып кетти. Ачуусун токтото албай, Өмүрбек кайра артына кайтып барып, болушунча токмоктошмокчу болду. Ошондо жанагы баланын «Этият болуңуз» деген сөзү кулагына кайталанды. Атын шарт буруп, артына кайрылбай камчыланды. Ансыз да камчы салдырбаган ак боз ат желип жөнөдү. Бул ким? Эмнеге мынчалык жабышты? Мага душманбы? Же адаштырып алдыбы? Мени мынчалык эч кимге жамандыгым жок эле. Душман арттырган эмес элем. Биринчиси ким да, экинчиси ким болду? Өмүр бою мал артынан жүрүп, мынчалык табышмактуу окуяга туш болгон эмес элем, деп ойлонуп баратты. Чай кайнамдай убакытта кичи жайлоого жетти. Атын оттуу жерге аркандап, токулгасын көтөрүп үйүнө кирсе, байбичеси уктабай күтүп отурган экен. Неберелери болсо эчаак уктап калыптыр. Эмне кечиктиң? Беймаалда чыкпай, таңга маал чыксаң да келип калмаксың да, деди байбичеси тынчсызданганын билдире.
Бир аз кармалып калдым. Андан көрө чыракты жандыр да башымы карасаң. Калпагың гана жолдо калды. Эмне болду? Байбиче, жаман окуя болду. Кимдир бирөө мага кол салды. Кол салган эмнеси? Болгон окуяны байбичесине айтып берди. Анда байбичеси так ошолор күүгүмдө сени сурап келишкен. Биринчи жанагы түрү суугу келген. Мен айылга кетти дедим. Анын артынан дагы бир боз ат минген жигит келди. Ал да сурады. Ага да айылга кетти дедим. Анда мен үлгүрөм дейт. Эмнеге үлгүрөсүң? Сен кимсиң? Десең, ун чукпастан атын чапкан бойдон сенин жолуң тарапка кеткен. Экөө тең сага жолугуптур да. Абышка, булар кимдер? Жана алгычтар эмеспи я? Койсоңчу, кайдагыны айтасың да. Анан кимдер? Биздин айылда деги эле мындай адамдар жок эле. Мен да таңмын. Мейли, эмнеси болсо да аман эсен келип калдың. Кой, башыңан суу айлантып чачып коеюнчу. Балекеттин баары ошону менен кетсин, деди да чыныга суу куюп келип, башына 3 айлантып, 3 жолу түкүртүп, сыртка алып барып төгүп, чыныны ошол жерге көмөрүп келди. Кана, башың эмне болуптур? Деп абышкасынын башын сыйпалап, эч нерсе жокко, деди. Башка катуу нерсе менен чапкылап жиберди. Жаныбарым ак боз буйтап чаптырбай жатты. Башым жарылып кеткендей болгон эле. Көзүмөн от чагылып да кеткен. Боз ат атырылып кармаштан сууруп чыкты. Ошондо камчысы жетпей калды. Ошол акыркы соккусу тийгенде аман калмак эмес экем, деди Өмүрбек. Ар дайым ошол жолдон өткөндө ушул түнкү кармашты эстеп жүрдү. Экинчи түн ичинде ошол жолдон өтпөс болгон.